атат. Өзүңөр билгендей, былтыр биз аябай көп инфраструктура долбоорлорго кол койдук. Ошол эле жолдорго, ошол энергетикалык объекттерге биз аябай көп 5 миллиардтан көп контрактторго кол койдук. Ошон үчүн жалпысынан тышкы инвестициянын көлөмү аябай көбөйүп атат. Ошонун негизинен биздин жалпы мына внешний финансирование ПГИ'ни алсак, быйыл 13 миллиардка жетпей акча түшсө, эмдиги жылкыга 21 миллиардка чейин биз ошол тышкы инвестициянын көлөмүн освоить этишибиз керек. Ошон үчүн жалпы экономиканын структурасында өзгөртүш болот. Мисалы ошол эле реальный сектордун көлөмү 23%дан 36%га өсүп атат. Бирден да үмүтүбүз бар, эгер ошол долбоорлор ишти башталса, анда көбүрөөк жумуш орундар, көбүрөөк салыктар биздин бюджетибизге түшүп баштайт. Бирок биз жакшылап карашыбыз керек. Мына министрликтер, ведомстволор өздөрүнүн бюджетин берип атат. Ошол дополнительный расходдор аябай көп болуп атат. Жакшылап карашыбыз керек.